Жайма жайылып сатылып жаткан дары-дармектерди Ош базарынын Кулиев көчөсүнөн көрүүгө болот. Сатуучулар жол боюнда эч кандай шарты жок жайда дарынын түрүн сатып күн көрүшөт. Кыдырекей тизилген бул жарандар медициналык билими жок эле кайсы дары эмнеге даба болгонун жана анын курамында эмнелери бар экенин айтып, кардарыларга кеңеш бергенин байкадык. Китайский антисептик аябай жакшы айтышат. 2 таблеткадан 2 мал ичишет. 2 таблеткадан Чөптөн жасалган. Камераны алыстан көргөн сатуучулар дароо ыкшам алдындагы үйүлгөн дарыларды жабып ката башташты. Алардан интервью алмак түгүр, дарыларды тартууга да каршылыгын көрсөтүп жатышты. Ошолор кембагал дарысы бул. Bilenler belirleri de aptal biz bir yerden alıyoruz. Kembalız. Akşamımız yok bizim. Негизинен эреже боюнча дарылардын өзүнүн сактоо температурасы болот. Адистердин айтымында күндүн ысык суугуна карабай турган бул дарылар адамдын ден соолугун чыңдоого жардам бербестен, тескерисинче терс таасирин тийгизиши ыктымал. Ар бир ошо аптеканын ичинде аптечный учреждение деп коет. Комната для хранения медикаментов деп коет. Ошол жерде дары-дармектер 18-24 мындайча айтканда орусча айтканда комнатный температурада сакталыш керек да. Анан анча-мынча дагы дарылар бар, холодильникте сактала турган. И анан дагы 8-15 градуста сактала турган дагы дарылар бар да. Булардын бардыгы ушу температурага туура келген ошондой комнаталарда сакталыш керек да. Дары-дармектер жана медициналык техникалар менен камсыздандыруу департаменти билдиргендей, алар жыл сайын атайын рейдтерди өткөзүшүп, дарыканалардын үстүнөн текшерүү жүргүзүп келишет. А бирок базарда препараттарды саткан ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүү менен гана чектелишет. Ал эми мыйзам түрүндө дары сатуучуларды тыюуга, жоопко тартууга укугубуз жок дейт фармацевтикалык инспекциянын жетекчиси. Ошондой эле биз ага карабастан ар дайым рейдтерди өткөзүп келебиз. Биз акимият менен өзүбүз инициировать этип, финансовый полиция менен ар дайым постоянно баягы өткөзүп турабыз да бизчи. Эми ал жердеги биз саткан дарыларга эч убакта кепилдик бере албайбыз. Анткени алар баягы алып келип, ал жерде карасаңар кышында бизде температура суук болот да, 25-30га чыгып кетет, минуска 20га чыгып кетет, жайында ысык болуп кетип атат 30 градуска. Эртең туруп ал дарыга бир гана көмөнү санап кала турган болсо, бизге кайрылса кагаз түрүндө, биз анын биздин кайрылуусун биз мыйзам чегинде карап бере алабыз. А эгерде Ош базарга кайрыла турган болсо, биз карай албайбыз. Бул башкы дары-дармектерди көзөмөлдөөчү аналитикалык лаборатория. Бул жайга сертификациялоодон өткөн препараттар алынып келинип, алардын сапаттары, мөөнөттөрү, көлөмдөрү текшерилет. Биздин лаборатория микробиологиялык жана физика-химиялык текшерүүлөрдөн өтүп турат дарылардын бардыгы. Бул жерде мисалы прибор высокоэффективный жидкостной хроматограф. Бул жерде дарынын сапаты, анын количествосы туура жана так өлчөмдө текшерилип турат. Дары алууда сөзсүз түрдө анын мөөнөтүнө көңүл буруп, препарат туурасында жалпы маалымат алганыңыз оң. Жана дагы дарыканадан гана алууну адистер сунушташат. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.